Dostlar! Yoldaş Kırgız Respublikası Prezidenti, Kurallı Güçlerin Baş Kolbasçısı, Özdök Kuram, Göstertme, Taktikalık, Saptık, Savaqa dayar, General-Mayor Şarşayev. Erken 4. Kança zarya? 19 ok oturат. Бүгүнкү күндө Макаров пистолетинен дүйнө жүзүнүн практикасында уже отказ берип башташты, анткени бронжилетти уже ал ок теше албай калды. Бүгүнкү күндө бул уже башка ок 9га 19. Бул болсо пулемет Калашниковдун модификациясында пулемет, Азербайжанда муну сатып алдык бюджет несебинен. Мунун өзгөчөлүгү кыска, жеңил. Kança zarya? Бул 200-дүгү болот, 200-дүгү. 100-200 болот. Андан сырткары биз Өзбекстан бул Кобра деген схеманы алганбыз. 600 дана бояк эмес. Мына подписчилерди. Бул деген эмнеси жакшы? Кыска болуп, мына тоо таштарда, шаарда Көтөрүп жүргөнгө бул ПКнын ошол эле ПК просто модернизирован. Эгерки ПКнын. Ооба. Просто мынакы деген Дулнесом чыккан комагес эле өзгөртүлгөн. То есть бул отдачасына азыр Bunu satып алдык. сатып алдык. Бул республиканын ордуна застава деген мүмкүн. Сербияныкы. Бул модернизм ошол эле эседе, бирок уже малдар атканда отдачасы точность попадаем жакшыраак дейт. А муну сиздер көрсөтөбүз 308, 338, 12, 7 октарлармен анан көрүнүп метеостанция, Владимир номерлер менен көрсөтүлөт и приборы по проверке скорости полета суда. То есть военное производство, промышленность өзімізде болып қалады. Производство Минобороны. Экөө чыкты, сейчас еще даже учені чоғылтады. Бұл мощный болды. Бұлар емен. Так, Станислав Владимирович, бұл жерде мына шера басшысы айтып, бұл учили емес, бұл көрсетілді. Балған нәрсе шыққан қолдамалығын көрсетілді. Татал аскерлік саяси тұрғанға байланысты Қырғыз Республикасының шекара қызметінде ар түрде модификациялары ұшу шапараттары, düşürme машиналары, артиллериялық тұтымы, дронға қарсы құралдары жана башқа уақыт бератушы самалдап қаражаттары бар күшілер, бөліктер менен бөлікшілер түзілді. Сіздердің алдыңыздардағы тактикалық қалада оқ атуға мүмкіндік түзген шартты дұшмандың ар түрді бұта сөлөкөттөрү түзүлгөн. Номер 6 бұта адамдың белге чейінгі сөлөкөтү. Бұтаға чейінгі аралық 800 метр. Оқ ату 76 мм. Састава М91 үлгісіндегі Сербиядан öldürülген отығынан işe aşırılan. Номер 7 бұтасы горизонталдық авандағы көпірік бұтасы. Австрияда 800 метр. 762 мм-лік Венгриядан öldürülgen отығынан işe aşırılan. Номер 10 бұта пулеметтік есеп. Бұтанın алыстығы 1000 метр. 8-6 мм-лік Венгриядан öldürülgen көз қатар отығынан işe aşırılan. Номер 13 БТР бұтасы. Аралық 1000 метр, 12,17 мм-лік Хорватиядан öldürülgen көз қатарға қарсы мылтығынан işe aşırılan. Tiger, Aksum жана Toyota Land Cruiser tipindегі атайым сол тоға машиналары менен en sıvıdı eseri ordudan oқ atıp 800 метр алыстықтағы номер 25 бұтаны тик ұшақты жоқ қылады. Bayraktar ТВ-2 uçkusuz uçuş aparatı kartaga düşürүү жана артиллериялык ок турду түзөтүү үчүн абадан чалууда жүргүзөт.
кыйратуу максатын жана каражатын багалайт. Алып жүргөн авиациялык кыйратуу каражаттары 4 даана. Аппаратты жерден башкаруу экипаждын саны 3 адам. Bayraktар көзөмөн учкусуз учуш аппараты düşmanın tüm gücün jana soğuk dolu butaların kıyratı için kullanılan raketa koyuverildi. Anlıktan buta düşmanın soğuk olan adresi çok önde. Aksüngür düşkusuz gücüş aparatı düşmanın askerlerin bir yerden ikinci yerge kısa yollardan alıp ölümcül strategiyalar obyektisi bulunan Alt-Dağlar Köprüsü janaşkan aybaka girip Mal El tipindeki aviasyon selatlar bilen Doğu Batı sokkusu. Raketa koyuverildi. Через 30 секунд. Vurdu. Bu da çok kılındı. Ay молодец. Отлично. Кымбаттуу мекен сакчылары, урматтуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү тактикалык саптык машыгуунун ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Учурда дүйнөдөгү аскердик саясий кырдаал татаал бойдон сакталууда. Алыскы жана жакынкы чөлкөмдөгү куралдуу кагылышуулар саясий максаттарга жетүү үчүн мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү жана террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ата мекенибиздин чегин, коопсуздугун камсыз кылуу милдетин өтөп жаткан ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда. Кыргызстан ар дайым эл аралык укуктук принциптер менен нормаларды сактап келген жана мындан ары дагы бекем сактайт. Бирок тынчтык болсун десең, согушка даярдан деп таамай айтылгандай, күжүрмөн даярдыкты жогорулатууда тыныштыкты кааласаң, согушка даяр бол, жеңишти кааласаң, жоокерлер жан дили менен даяр болсун. Мыкты натыйжа күтсөң, кокустан эмес, намысты туу тутуп, өнөр жана илимге таянып, согуш деген принциптерди колдонуу негизги талаптардын бири болушу керек. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун кынтыксыз камсыздоо мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Бул багытка мамлекет тарабынан 2021 жылдан тартып эбегейсиз көңүл бурулуп, бир топ алгылыктуу жумуштар жүргүзүлүп келет. Жалпы эле укук коргоо органдарынын күч түзүмдөрүнүн дараметин кадыресе жогорулатууга тийиштүү тапшырмаларды дайыма берип келемин. Бүгүнкү күбө болгон иш-чарада коопсуздукту камсыздоонун, түзүмдөрдүн дараметин жогорулатуунун өнүгүү тенденциясы байкалып турат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу республикалык бюджеттин эсебинен куралдуу күчтөрүбүз менен чек ара кызматыбызды байрактар ТБ, Акынжы, Аксүңгүр учкучсуз учуучу аппараттары, курал жарактардын, аскердик техникалардын заманбап үлгүлөрү менен камсыздоо жаатында дагы ири долбоорлор ишке ашырылууда. Биз мындан ары да өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүн күчтөндүрүп, жоокерлердин социалдык абалын чыңдоону уланта беребиз. Өкмөт турак жай менен камсыздоодо ипотекалык программаны улантуу, анын ишин толук кандуу каржылоо, аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлөсүнүн татыктуу жашоосу үчүн каражат бөлүүнү мындан ары дагы уланта бермекчи. Учурдан пайдаланып, өлкөбүздүн чек ара коопсуздугуна кайдыгер карабай, ар тараптуу көмөк көрсөтүп жаткандарга терең ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле бүгүнкүдөй тактикалык саптык машыгуу мындан ары дагы тез
өткөрүлүп турмакчы. Мындай иш-чаралар күч түзүмдөрү арасындагы өз ара байланышты бекемдеп, коопсуздукту биргеликте камсыздоого, ошону менен катар жаңы заманбап техникаларды өздөштүрүүгө, жаңы ийгиликтерди колдонууга өбөлгө түзөт. Жолдош чек арачылар, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу катышуучулары, сөзүмдүн аягында ата мекенибиз болгон Кыргызстандын коопсуздугу баарыбыздын жүрөгүбүздө, көңүл борборубузда болушу керектигин баса белгилеймин. Улутубузга, тилибизге, динибизге, жашаган жерибизге карабай, баарыбыз тең мен кыргызстандыкмын деген күчтүү жарандык жана атуулдук сезим менен жашап, тынычтыкты баарынан жогору коюуга тийишпиз. Урматтуу мекен сакчылары, кызматыңыздарды дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Сиздерге чың ден соолук, темирдей бекем эрк, кажыбас кайрат каалаймын.